Балаңыз 5 мүнөттөй тынымсыз ыкшып жөтөлүп, кызарып, көгөрүп чыктыбы? Бул көк жөтөлдүн алгачкы белгилери. Биз бүгүн бул оору тууралуу кооптуулугу жана ага каршы эмдөөдөн өтүү эмне үчүн маанилүү экенин айтып беребиз. Аты жөнүм Максат Боронбаев. Республикалык иммунопрофилактика борбору маалымдагандай, Кыргызстанда былтыртан тарта көк жөтөл күч алды. Быйыл январдан март айына чейин эле 847 учур катталган. Инфекцияны жуктургандар 61% эмдөөдөн өтпөгөндөр. Бейтаптардын басымдуусу Бишкек шаарынан жана Чүй облусунан кайрылышкан. Соңку 2 жылда көк жөтөл менен ооругандар 34 эсеге өскөн. 2022 жылы 52 учур катталса, 2023 жылы 1945 учурга жеткен. Көк жөтөл бул инфекциялык аба аркылуу жугуучу оору. Вирус айрыкча жаш балдар арасында тез таркайт. Басымдуу 5 жашка чейинкилер көп чалдыгат. Инфекция катуу ооруга, ал тургай өлүмгө алып келиши ыктымал. Адатта оору кеминде 2 жумага созулат. Алгачкы белгилеринде кадимки жөтөлдөн айырмаланып, бала аябай ыкшып жөтөлүп баштайт. Көгөрүп, кызарып, дем жетпей калганга чейин барат. 38 градуска чейин ысытма чыгып, улам ыкшып жөтөлө бергенден организм алсыздайт. Көздүн актары кызарат. Керектүү медициналык жардам көрсөтүлбөй, оору күчөп кетсе, бейтаптын жүрөк, кан тамыр, дем алуу жана нерв системалары жабыркашы мүмкүн. Айрыкча жөтөл түнкүсүн жана эртең менен күчөп, бейтап судорогада болот. Илдетке шектенген баланы же чоң кишини изоляция кылуу керек. Дарттын белгиси вирус киргенден кийин 3 күндөн 2 жумага чейинки убакта билинет. Ооруну алдын алуунун бирден бир ыкмасы эмдөө. Вакцина көк жөтөлгө чалдыгууну басаңдатат жана балдар арасында бул инфекциянын оор түрлөрүн азайтууга жардам берет. Республикалык иммунопрофилактика борбору жыл сайын аймактарда эмдөөнүн маанилүүлүгү боюнча маалымат берип келет. Антсе да ата-энелер ага маани бербей жатканын борбордун врач-эпидемиологу Айчырөк Макелова белгиледи. Көп учурда ошо диний көз караштан улам көп ата-энелер ар кандай баягы туура эмес маалыматтарды интернет булактарынан же болбосо тааныштарынан угуп ошол туура эмес маалыматка ээ болгондуктан ушул баш тартуулар көбөйүп атат. Жөтөлгө каршы эмдөө ымыркайга 2 айлыгында жасалат. Ал пентавакцина деп аталат. Анын курамында көк жөтөлгө каршы, андан тышкары геп-4, сенек вирустук гепатитинин Б түрү жана гемофилдик инфекциянын Б тибине каршы жасалуучу 5 компоненттүү вакцина бар. Пентавакцинанын 2 дозасы 3,5 айында, ал эми 5 айында 3 дозасы жасалат. Ал эми бала 2 жашка толгондо АКДС вакцинасы жасалат. Бул көк жөтөл, геп-4 жана сенек ооруларына каршы жүргүзүлөт. Көк жөтөлгө каршы эмдөөдөн өткөн бала кайра ооруп калышы ыктымал. Бирок вакцина албаган наристеге салыштырмалуу жеңил өтөт. Баланы эмдеткениңиз өзүңүздүн эле эмес, башканын баласын да оорудан сакташын унутпаңыз. Көк жөтөлдү азайтуу үчүн эмдөөдөн өтүңүз.